Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер. Аттестат 11 жана 9 класстардын бааларыны жиберүү кнопкасы активдүү болду. 11 класска келип, жиберүүдөн алдын сөзсүз түрдө бааларды текшерип кетиңиздер. Анын үчүн бир окуучуга басып, 2 жолу бассаңыздар, бул жерде окуучунун баалары келет. Бул жерде айта кетчү нерсе, англис тилинин жылдык баасы аттестатка чет тили болуп кетет. Тарыхтын мамлекеттик экзамен баасы Кыргызстандын тарыхы болуп кетет. Ал эми жыйынтык баасы болсо тарых болуп кетет. Жиберүүдө сөзсүз түрдө бир гана директор укуктуу. Басканыңызда бир гана директор жибере алат. Завуч болуп, директордун орун басары болуп кирип алып, кнопканын активдүү болбошун болгон эмес болсо, анда сиздер өзүңүздөрдүн кабинетиңиздер менен киргенсиздер. Буну бир гана директор жибериш керек. 9 класстарда да ошол функция бар. Жиберүүдөн алдын сөзсүз түрдө текшерип кетиңиздер. Эгерде дине тарбиядан бошотулган болсо бошотулду деп жиберилет. Диндердин тарыхынан өттү деген болсо өттү деп жиберилет. Англис тилине айта кеттим, ал чет тил болуп аттестатка жиберилет. Бул көрсөтүп жаткан маалыматтар менин локальный компьютеримде болгон себептен бул жердеги баалар дал келбейт. Ошол себептен сиздерде суроо туулбасын. Андан кийин булда да функция ошол. Бир гана директор жибере алат. Директордун орун басары болуп кирип алып, эгер кнопканы активдүү болбогонун көрсөңүздөр, анда сиздердин укугуңузда жок деп эсептелет. Бир-бирден окуучуларды кара текшерип чыгуудан эринсеңиздер, анда бул жакта класстын жылдыкта окуу табели бар, ошол сыяктуу отчеттор бар. Ошол жактардан да текшерип көрсөңүздөр болот. Эгерде дал келбеген предметтер, мисалы технология, эмгек чийими, дизайн тышында башка бир сиздер сабак тандап койгонсоңуздар, анда сөзсүз түрдө биз менен байланышыңыздар. Биз менен байланышып, сабактарды оңдомой сайын жибербеңиздер. Ушуну сиздерге айта кетебиз. Биз күн ичинде сиздерге тез убакытта жардам беришке аракет кылабыз.